архивдик документтерге карасак, колхозду ошол клубдун имараттын дизайнын, азырча айткандай архитектурасын толугу менен кайта курмушташырып өзү сүрөттөп берген экен. Ал билесиздер, ошол Синьцзяндан келгенине байланыштуу, ошол өзүнүн мекенин сагынганына байланыштуу бул жерде баягы чыгыш стилиндеги атайын бул клуб салынат. Клуб 257 адамга эсептелинген экен. Узундугу 40 метр, баягы турасы болсо 10 метрде салынган бул имарат болгон. Анан бул имараттын бир бөлүгү атайын көркөм сүрөт музейи болгон экен. Бул баягы колхоз миллионер, акча каражаты көп болгондуктан атайын сүрөтчүлөр союзу менен сүйлөшүү жүргүзүшүп, ал жерден ошол убакыттагы чыган биздин сүрөтчүлөрдүн картиналарын, сүрөттөрүн сатып алып башташкан экен да. Ошентип биринчи жолу Түштүк Кыргызстанда Айтиев, Стукошин, Флекман, Мануилова деген сүрөтчүлөрдүн эмгектери ушул колхоздун клубуна келип баштайт экен да. Токсон 95-96 жылдары колхоздорду жоюу мыйзам кабыл алынган. Ошондон баштап бул жерде ушул колхоздун имараты, негизи ичиндеги бүт буюм нерселери керексиз, бесхозный болуп калган экен. Бул боюнча Мырза Омуркулов деген биздин эл сүрөтчүбүз болгон экен. Ал билип калып, ал ошол кезде Жалал Абадта иштеп баштаганына байланыштуу биздин ошол Ош көркөм сүрөт музейинин бир жетекчибиз Мамат Камчыбеков айтат экен да, ушул Кара Сууда Ташыров айылында мурдагы клубдун имаратында өтө баалуу сүрөттөр бар. Ошолорду бир алып чыгып кетиш керек. Неге дегенде, баягы айнектери сынып, талкалангандан кийин айнектин ордуна картинаны кагып коюшкан экен да. Же болбосо картинаны багындай хоз жумуштарга иштетишип, мисалы үчүн бул жерде склад болгон экен, жүгөрү, будайды сактап турушкан экен, ошолордун астында картиналар жаткан деп айтып берет экен да. Азыр эми аварийный состоянияга түшүп калгандан бери биз көбүнчө жыйындарды, иш-чараларды маданият кызматкерлери Кайтакун Таширов атындагы орто мектебибиз бар, ошол жерде өткөрөбүз. Бул жерде тарыхый мемелер, буюмдар болгон. Аны биз керектүүлөрүн өзүбүздүн Кайтакун Таширов орто мектебинде тапшырганбыз. Калганын Ош музейине өткөрүп беришкен.